Саламатсыңарбы балдар? Балдар, кандайсыңар? Жакшы эс алып келдиңерби? Маанайларыңар кандай? Жакшы. Азаматтар, балдар азыр кайсы мезгил? Жаз мезгили. Мен силер менен жаз мезгилинин 2 айынын 22 күнүндө жолугушуп турганыма аябай кубанычтамын. Силерчи? Келгиле, биринчи сабакты баштаардан мурун бирибизге карап, жакшылап жылмайып, жагымдуу маанай түзүп алабыз. Кана ар кимибиз шеригибизди карайбыз, күлөбүз. Кана бири-бирибизди кучактап да коелучу. Азаматтар, келе кой, сенин шеригиң жок болуп калды, келе экөөбүз кучакташабыз. Азаматтар. Кел, экөөбүз. Бири-бириңер менен кучакташа бербейсиңерби? Болду. Эми балдар, алтын эреже түзөбүз. Мен ырайтам, силер кайталайсыңар, макулбу? Күн нурундай жаркырап. Биз көңүлдүү. Биз кунак. Биздин максат. Окуп, жазып, жыргамак. Азаматтар, балдар, бүгүн сабакка ким келбеди? Бүгүн Арузат гана жок. Калган баарыңар келдиңерби? Азаматтар, мен силерди баарыңар толук келгениңер үчүн жакшы көрөм. Бүгүн биз өзгөчө сабак өтөбүз. Бүгүн биз силер менен топторго бөлүнүп алабыз. Карагылачы. Биринчи топ тоечкилер тобу болот, экинчи топ илбирстер тобу, үчүнчү топ балдар каркыралар тобу болот. Каркыралар тобу бул жерге отурасыңар. Илбирстер тобу биринчи партага, ал эми тоечки тобу экинчи партага отурасыңар, макулбу? Биринчи илбирстер тобун бөлүп алайын. Мен тоо-теке тобун аныктап алам. Аны үчүн мен силерге калган окуучуларга дагы берем. Калган окуучулар каркыра тобу болосуңар. Эми бүгүн мен силерди кантип баалайм, карагыла балдар. Момундай китепчелерди таратып чыгам. Ар бир туура жоопко бирден китепче аласыңар, макулбу? Эң аягында эң көп китепче алган окуучуга мен электрондук күндөлүгүнө да баа коюп берем, китебине дагы баа коюп берем, макулбу? Анан да эң көп китепче топтогон окуучуга мен сабактан кийин момпо суу алып берем, макулсуңарбы? Балдар, жандуу жана жансыз заттарды өттүк беле? Кана балдар, айткылачы, жандуу заттарга мисал келтиргилечи. Сыргак, кол көтөрүп кана жооп беребиз, а? Дарак, азаматсың. Дагы, Арузада? Адам. Азамат. Дагы? Гүл, азамат. Уй, азамат. Дагы? Жумадил? Жумадил, асыр. Мен дебестен кол көтөрөбүз, а? Аю, азамат. Абыл? Гүл. А? Гүл. Азамат. Нуржигит? Карышкыр, азамат. Улантабыз, балдар. Жансыз заттарга мисал келтиргилечи. Айлин? Бирден гана. Таш, азаматсың, мынакей. Арузада? Кум, азамат. Дагы? Дагы башка парталарданчы? Жуманур мисал келтирчи. Абыл? Кум, азамат. Жуманур? Азаматсың, парта. Нуржигит? Арузада? Арузат? Кандай? Игрушка. Игрушканы кыргызчасы оюнчук болот, а? Азамат. Азаматтар,
Ручка дейт Азамат. Болду, балдар силер тапшырым. Өткөн сабактагы темага аябай жакшы түшүнүпсүңөр, а? Эми жаңы тема өтөйлүбү? А? Ол дарактан жасалат. Ичинен биз аябай көп билим алсак болот. Аны окуйбуз. Ал эмне? Китеп, Азаматтар. Кандай китептерди билесиңер? Сабатачуу, кепесүү, математика. Арузадан? Жомоктору бар китептер болот, а? Балдар, биз бүгүн силер менен ушул түстөн китеп жасайбыз. Бул кайсы түс? Кызыл түстөн жасалган китептин аты кандай болот? Жок. Кызыл, анан китеп. Эмне болуп калат экен? Кызыл китеп жасайбыз. Кызыл китептин ичине биз балдар жогорудагы доскада турган жаныбарлар жөнүндө маалымат алып, ошол жаныбарлардын сүрөттөрүн салабыз. Биздин класска жапайы жаныбарлар конокко келет экен, көрөбүзбү? Жапайы жаныбарларды көрөбүз. Карагылачы, бул эмне экен? Аркар. Аркар менен той эчкинин айырмасы куйругунан дедим эле. Балдар, куйругун көрөлүбү? Кана куйругун көрөбүз. Бул аркар бекен, той эчки бекен? Бул эмне экен, балдар? Бул той эчки экен. Кайсыл жерде турат? Кимдин жанында турат? Жаны бар болду? Аркар экен, Азаматтар. Эми кийинки жаныбарды эмне үчүн көрүнбөй атат? Учуп атабы? Канаттарын кыбыратып атабы? Учуп жүрөт, балдар, классыбызда. Бул эмне, балдар? Куйругун карагылачы. Илбирспи? Илбирс кимди карап турат азыр, балдар? Кимди карап атат? Нурзаманды карап турат, Көрүнүп атабы, балдар? Карма адеми. Куйругун көрдүңөрбү? Чын эле мен айтып бергендей узун бекен? Бул кайсы көпөлөк экен? Анткени канаттары ак, үстүндө кара тактары бар. Көпөлөк эмне кылып атат, балдар? Көпөлөк учуп жүрөт, Канаттары солдун бекен, кооз бекен? Бүгүн биз силер менен кеп өстүрүү сабагында кызыл китеп эмне экендигин билебиз. Макулбу? Силер менен балдар айлана чөйрө менен таанышуу сабагында көпөлөктөрдү изилдеп, көпөлөктөр кантип пайда болушун билебиз. Макулбу? Силер менен балдар биз түстүү кагаздардан жазгы гүлдөрдү аппликациялайбыз. Түшүнүктүүбү? Балдар, бул балдар той эчки. Той эчки тоолордо, момундай аскаларда, аскадан аскага секирип жүрө беришет. Жүрүп ошентип жан багышат. Булар аскага чыгып, секирген жерге чыгып, адамдар баса албайт. Түшүндүңөрбү? Карасаңар той эчки үйдөгү эмнеге окшош экен? Үй жаныбарындагы эмнеге окшошот экен? Эчкиге окшошот экен, ооба. Бул жапайы эчки десек болот. Анан бул той эчки, ургачысын той эчки десек, эркегин тоо теке деп айтабыз. Бул балдар аркар. Аркар. Той эчкиге окшош болгону менен мынакей той эчкинин куйругу асманды карап турса, аркардын куйругу ылдыйды карап турат. Аркар эмнеге окшош үйдөгү жаныбарлардан? Байкадыңарбы? Койго окшош, ооба. Той эчкинин жапайысы болсо, аркарды койдун жапайысы десек болот. Анан аркарлар минтип мүйүздөрү менен сүзүшөт. Эмне үчүн сүзүшөт? Кандай ойлойсуңар? Жини келгенде сүзүшөт дейт Азамат. Али, сен кандай ойлойсуң? Эмне үчүн сүзүшөт? Ооба. Бул эмне, балдар?
Илбирс азаматтар. Кандай жаны бар? Илбирс жөнүндө ким билет? Забыл. İlbirsten katlı Turkay. Азамат. Дагы ким айтат? İlbirsten adamların atından katlı Turkay. Арузада? İlbirsten karlarda yaşayıp. Суук жерлерде Soğuk denizde жашайт азаматтар. Nerede? Адлет. İlbirst topada yaşayıp. Илбирстин узундугу балдар 2 метрге жетет экен. Мындайынан узундугу 2 метрге жетет экен. Куйругунан башына чейин 2 метр болот экен. Илбирс кайсы жаныбарга окшош экен үйдөгү? Итке окшошпу? Жакшылап карагылачы. Мышыкка окшош. Ооба, Илбирс мышыктын тууганы болот экен да, ошон үчүн мышыкка окшош. Илбирс менен аркардын эмне айырмачылыгы бар, балдар? Эмнеси менен айырмаланат? İlbirst soğukta yaşayıp. Arkar kötürdür. Илбирс дагы аркардагы суук жерде жашай алат. Илбирс эмнени жейт дагы аркар эмнени жейт? Аркар чөптү жейт, Илбирс Илбирсти жырткыч жаныбар дейбиз, а? Кийинки сүрөттү карайбыз. Бул эмне? Бүркүт. Бүркүт. Бүркүт дагы бүркүт. Бүркүт. Бүркүт аскалардын үстүнө эч ким чыгып бара албай турган жерге уя салат дагы, ошол жерде жумурткасын ачып чыгат. Бүркүттөр балдар экиден жашайт. Экиден жашап, анан бир бүркүт могу сыртта жапайы жашоодо 20-30 жылга чейин жашайт экен. Бүркүт канатын соскондо бүркүттүкү 2 метрге жетет экен. Бүркүт демек аябай эмне экен? Айбаттуу экен, а? Анан кыргыздар бүркүттү аң оолоодо пайдаланышкан. Өздөрү балапандыгынан багып, кармашып, чоңойтушуп, анан алар менен түлкүлөрдү, коёндорду кармашкан да. Азыр мен силерге сүрөттөрдү берем. Ошолорду боеп чыгасыңар, а? Көпөлөгү өзү аппак болот экен дагы, үстүндө гана тактары болот экен. Ушуга окшотуп, башка түстөрдү пайдаланбастан, так өзүндөй кылып боегула, макулбу? Анан бири-бирибизге тоскоол болбойбуз. Ал эми балдар, көркөм өнөрдөгүлөр бүгүнкү темабыз гүл деген тема. Гүлдү аппликациялоо деген. Түстүү кагаздардан гүл жасайбыз. Мынакей балдар, үлгү. Мына ушундай кылып, жазгы гүлгө окшойбу? Мына ушундай кылып жасайсыңар. Макулбу? Gülдün özөгүн жасаш керек. Анын үчүн гүлдүн сабын эмне кылышыбыз керек? Клейлеп алабыз, а? Андан кийин эмне экен? Гүлдүн жалбырагы кайсы түстө болот, балдар? Бизде жашыл түс бар бекен? Алтерчи жашыл түстөн экөнү? Беребет. Азыр шашпай тургула. Бир жалбыракты жармаштырдык. Анан экинчисин тушуна жармаштырыш керекпи же бир аз ылдыйрагынабы? Бир аз.
атасыңар? Мамалак. Азыр мен силерге Кыргызстандын аюлары жөнүндө айтып берем. Балдар, Кыргызстанда түсү кандай болуп турат? Күрөң аюлар аябай көп. Алар азайып бараткан жаныбарлардын катарына кирет. Ушул аюлар жөнүндө мен силерге маалымат берейин, Аюлар кандай болот? Аюлардын түсү балдар кандай экен? Күрөң, саргыч же кара түстө болот экен балдар. Бою 2 метрге чейин жетет. Кышында эмне кылышат аюлар балдар? Кантип укташат? Корулдашып, анан таманын соруп укташат, азаматтар. Аюлар кайда жашайт? Балдар билесиңерби? Токойдо, бийик тоолордо, кооз токойлордо. Анан дагы аюлар тынчтыкты аябай сүйөт экен. Тынчтыкты аябай сүйөт экен. Алар тынч, адам баспаган жерлерде жатып, укташат экен. Жашашат экен. Алар аюлар эмнелерди жейт балдар? Жүзүм жейт, дагы Аселди эмне дейбиз? Бал, эт жейт. Анда уккула, мөмө жемиштерди, алма, алмурут, тоодо өскөн алма алмуруттарды, козу карындарды, балды аябай сүйөт экен. Анан жашыл чөптөрдү дагы. Аюуну эмне үчүн коргоо керек деп ойлойсуңар балдар? Аюлар азайып баратыптыр, аларды коргошубуз керек. Бирок эмне үчүн? Анан чайлар жок болуп кетет. Болбосо биз коргобосок, аюлар жок болуп кетет экен. Аюу жаратылыштын кооздугу болот экен. Сулуу бир бөлүгү болот экен дагы, ошон үчүн аны биз корко алып сакташыбыз керек экен. Балдар, бул эмне? Илбирс. Азаматтар, ак илбирс. Бул кандай жаныбар? Жапайы жаныбар. Анан дагы ал жырткыч жаныбар. Ооба, мышка окшош бекен? Анткени бул мышыктын тууган азаматсыңар узада. Жүнү жумшак болот дейт. Аябай көп нерсе. Илбирстин сырткы көрүнүшү кандай экен балдар? Карагылачы. Мышка окшош дагы, анан ак жүнү менен мондай точка менен дактары бар экен, Денеси үзүн, жүнү ак, кара тактары бар экен, Куйругу аябай узун, карасаңар. Куйругу узун бекен? Денесиндеги тең салмактуулукту сактоо үчүн куйругу жардам берет экен. Ак илбирс кайсыл жакта жашайт балдар? Тоолордо, суук жерлерде, азаматтар. Ошол жерде аң кылып өзүнүн жанын багып жашайт, Ак илбирс эмне менен тамактанат деп ойлойсуңар? Коёндор, канаттууларды, коёндорду, суурларды, анан дагы тоо эчки, тоо текелерди кармап жешет экен балдар. Ак илбирсти эмне үчүн коргоо керек? Кандай ойлойсуңар? Азайып дүйнөдөн жок болуп кетпеш үчүн. Кыргызстанда ак илбирс жок болуп кетсе жакшыбы? Жок. Табиаттын сулуулугу болгон үчүн ак илбирсти дагы кызыл китепке киргизип, аны сактоо иштери жүргүзүлүүдө балдар. Кийинки жаныбар. Аркар деп жазылып турат. Бул аркар балдар. Аркар тоолордун бийик жерлеринде жашайт. Жана ал аябай чоң мүйүзү менен белгилүү. Кыргызстандын китебине бул аркар дагы киргизилген экен. Аркардын дене төзүлүшү чоң денелүү, мүйүзү ири жана тегерек болот экен. Мына мүйүз көрүнүп атабы сүрөттөн? Ал эми жүнү күрөң түстө болот. Буттары бекем, буттарынын күчү аябай көп. Бийик тоолордо жана жайыттарда мынтип өзүнүн үйүрү менен жашайт экен балдар. Аркарлар эмне жейт деп ойлойсуңар? Балдар, чөп жейт, дагычы ар түрдүү жалбырактарды, гүлдөрдү, негизинен ошол чөптү жейт, азаматтар. Аркарды кызыл китепке киргизип, муну дагы сактоого аракет кылышат балдар. Азыр жогорудагылар көбүнчө чоң жаныбарлар болсо, азыр айлана чөйрө менен таанышуу сабак аркылуу биз бүгүн темада Аполлон көпөлөктөрү жөнүндө өтүшүбүз керек. Мына Аполлон көпөлөгү бул жерде дагы бар, кичинекей.
Анан ак түстө үстүндө кызыл жана кара тактары бар. Көрүп атасыңарбы? Балдар, силер боёдуңар ушуну. Эми ушул жөнүндө мен силерге маалымат берейин. Угасыңарбы? Мынакей. Аполлон көпөлөгү Кыргызстандын кооз жаратылышынын бир бөлүгү болуп саналат экен. Ал бул көпөлөк ушунчалык сулуу, ушунчалык назиктигинен көрүп эле бул көпөлөктү таанып алсак болот экен. Анткени анын канаттары ак тагын, үстүндө эмне бар экен? Кара, кызыл тактары бар болот экен. Аполлон көпөлөктөрү балдар, момундай кооз жерлерде, жайлоолордо, гүлдөр көп жерде эмне кылат? Жашашат. Эмнеге бара ушул жерде жашайт деп ойлойсуңар? Гүлдөр көп, ооба, азаматсың. Аполлон көпөлөгү гүлдүн ширеси менен азыктанат. Бул көпөлөк дагы кызыл китепке киргизилип, сакталуу иштери жүрүүдө. Көпөлөк эң кооз көпөлөктөрдүн катарында. Анан көпөлөктөр жайында гана көрүнөт. Гүлү аябай көп, талааларда көп болот балдар. Аркардан чөп жейт, гүлдөрдү жейт, жалбырактар жешет. Алар тоолордун бийигинде жашашат. Бүркүт кичинекей жаным канаттууларды туттуп жейт. Бийик асказоолорго уя салып жүрүп жашайт. Бийик тоолордо кичинекей канаттууларды кармап жейт. Мамалак аюнун баласы. Мамалакты мен жасадым. Мамалактын кулагы тоголок, башы тоголок, ичи тоголок, колу менен буту терпуштук. Ибис суук жерлерде жашайт, ибис тоодо жашайт, ибис кое жейт, бышка окшош, бышыкты тууганы, күчтүү, жаны бар. Аю бул тоолор таштан үй куруп алат. Аю кыш келгенде уктайт. Бул Аполлон көпөлөк. Гүлдөр көп жерлерде жашайт. Көк, кызыл, сары гүлдөргө конот. Бул гүл, бул жазында көрөт. Мен буну апам үчүн жасадым. Кооз буар айры бар, буарга конушат, ширесин сорушат. 2, Али, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ana dagı 1, 2, 3, 4, azamatlar. Gelgile biz dagı siler menen koşo bu kızıl түстөгү баракчадан китеп жасайлы дагы силер тарткан сүрөттөрдү ушунун ичине киргизели. Кана эмесе? Эң биринчи бүркүттү ким тартты эле? Мен. Амир сен аяктап апсың, бирок макул кошо береби? Илбирсти кошобуз. Андан кийин бул жерде дагы бүркүт бар экен. Аябай кооз кылып боеп тур, Ким боёду эле? Адем, азаматсың. Андан кийин дагы бүркүттү кошобуз. Дагы азамат каркыраны дагы көбөйтүүгө аракет кылышып атат адамдар. Айма бере кой. Бул жакта Аполлон көпөлөгүчү. Аполлон көпөлөгүн көбөйтүү үчүн дагы атайын коруктар уюштурулган. Мынакей, сырты кызыл. Бизде эмне болду? Китеп болду, балдар. Биз силер менен эмне жасадык? Кандай китеп? Кызыл китеп жасадык. Кызыл китептин ичинде эмнелер бар экен? Бүркүт, анан илбирс, дагы бүркүт, дагы азаматтар. Каркыра, азаматтар. Бул дагы каркыра, бул дагы каркыра. Тоечки,
Аркар. Анан дагы көпөлөгүсүнүн аты эмне? Аполлон көпөлөгү. Балдар, силер билесиңерби, Кыргызстанда дагы так ушундай кызыл китеп бар. Ошол кызыл китептин ичине саны азайып бара жаткан жаныбарлардын аттары, сүрөттөрү мына ушундай болуп биз киргиздик го бүгүн. Ошондой болуп киргизилген. Айтпайбыз, бирок ошого мүнөздөмө беребиз. А мен эмне кылчу элем? Тамам, силер эмне экенин айтпайсыңар, бирок ташмак айтып коем ага. Тоолордо жашайт дейт дагы. Токойдо жашайт дагы. Мүйүзү кайрылган, демек мүйүздү. Ал коен жейби? Экөө сүзүшөт дейт. Мен таптым, бул аркарбы? Азаматтар. Андан кийинкиси. Onun yüzü uzun. Мүйүзү узун. Аркарбы? Тоолордо жашайт дагы. Койго окшош. Эчкиге окшош. Эчкинин жапайсы. Бул тоо эчки, азаматтар. Балдар, китепчелерди санагылачы, ким эң көп жыйнаптыр? Мен электрондук күндөлүккө баа коюп чыгам. Абдижалилова, канча китепче жыйнадың? Эмир сенчи? Аманбаев сенчи? 2 азаматсың. Сыргак сенчи? 4 азамат. Арузат, сен канча жыйнадың? Арузат Жаныбекова канча жыйнадың? Азаматсың. Жумадил сенчи? 3-өнү. Адинай сенчи? 1-өнү. Аракет кылабыз, Бул жактан дагы Бексултан канчаны жыйнадың? Азаматсың. Арузада? 7-ни эң жакшы. Адилет? 1-ди жыйнадың, азаматсың. Азаматтар, кийинки сабак мындан дагы жакшы аракет кылабыз, Үйгө тапшырма угасыңарбы? Балдар, үйгө тапшырма ата-энелериңер менен биргеликте интернет булагынан китептерди карап, кызыл китепке киргизилген 3 жаныбарды билип келесиңер. Аттарын гана билип келсеңер, ал жаныбар жөнүндө мен силерге айтып берем кийинки сабакта. Макулбу? Азыр сумкаларыбызды салып, эшикке чыгып эс алабыз.